Салам, урматтуу кыргызстандыктар, менин аты жөнүм Айжигит Матраимов, мен журналистмин. 2020 жылы 5 октябрда жаңы бийлик алмашып, Садыр Нуркожоевич Жапаров бийлик башына келди. Учурда ири коррупционерлер менен күрөшүү иштери жүрүп жатат, бирок дагы деле болсо канчалык элдер айтпасын, канчалык иликтөөлөр жүрбөсүн, канчалык депутаттык комиссиялар ишин текшербесин, бир гана суудан кургак чыгып кеткен Кыргызстанда аты таанымал дагы бир ири коррупционер бар, ал Тайырбек Сарпашев. Наке, сен кайсы райондан болосуң? Токтогул. Мен Токтогулдан 3-4 кланды санап бере алам. Тура азыр Сарпашевдардын кланы. Ошол полный вокзалдан бери карай. Элине, өзүнүн жерине кылган соккусу. Сарпашевдин градиент деген немеси бар. Ичин тоноп, бүгүнкү күндө кайра мэрияга. Буга чейин финансы полициясынын башына келген Сеймик Жапыкеев Тайырбек Сарпашевдин өзүндө эле 1,5 миллиардка жакын акча бар деп айтканы бар. Анда бул кандайча өмүр бою мамлекеттик кызматта иштесе, демек ал мыйзамсыз байуу беренеси менен иш козголуш керек. Садыр Жапаров жаңы бийлик башына келгенде жаштар иллюстрация маселесин талап кылган. Ал сөзсүз иллюстрация ишке ашарын айткан болчу. Иллюстрация боюнча көптөгөн жаштар демил көтөрүп чыкты, сиздин пикириңиз? Туура, иллюстрация болуш керек, аны жасайбыз. Кандай критерийлерге болот ошондо? Критерийлер көп эми, баягы көп да алынчы, мана айтып отурсак азыр убакытымда жетпейт, ошон үчүн сөзсүз түрдө иллюстрацияга барабыз. Андан кийин Токтогул районуна барып, биз атайын журналисттик иликтөө жасаганбыз. Токтогулда мамлекеттик ишканаларды иши кылып, Токтогул элинде кайсыл жер кызарган болсо эле анын бардыгын Сарпашевдардын үй бүлөсү басып алган. Азыркы учурга чейин туугандары райондук кеңештин депутаты, ал эми бир тууган иниси болсо, дагы деле 20 канча жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп келе жатат. Ошондой эле Сарпашевдин буга чейинки жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп турганда тендер боюнча анын компаниясы гана утуп мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргени, ал депутаттык комиссиянын ишинде дагы көргөзүлгөн. Жада калса элдердин арасында ал тендершик атка конгон болчу. Биз бир нече жолу журналисттик иликтөө жасаганбыз. Жада калса Токтогул мындай турсун, Ысык көлгө чейин барып, ошол жердеги карапайым элди чыркыратып, Ысык көлдүн бетинен гектарлаган жерлерди басып алып, ошол жака бизнес жүргүзүп жатканын дагы биз өзүбүздүн журналисттик иликтөөбүздө көргөзүп бергенбиз. Бул Сарпашев өзүнө оформ кетпей, буну Исмаилов Улан деген жаргынчактык балага оформ кетет. Значит, кандайча они не в курсе, министерство не в курсе, что 30 гектаров на конкурс на основании выдата земля. Буларга эч кандай не ооба деп коюшат дагы, булар үчүн закон иштебейт. Урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз дал ушул Токтогул эли алып урушуп алы жетпей жаткан Тайырбек Сарпашевдин ишин кайра башынан карап, ага мыйзамсыз байуу беренеси боюнча, ошондой эле Токтогул районуна кландык система түзгөнү боюнча, ошондой эле мыйзамсыз иштер жасаганы боюнча, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш козгосо болорун биз тастыктап да бере алабыз. Ушул жерде жарандык активисттер чыркырап келатат. Бир нече жолу массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Депутаттык комиссиялар иликтенди, бирок Тайырбек Сарпашевдин дагы деле болсо жоопко тартылбай жатканы бизге кандайдыр бир шек саноолорду туудурат. Андыктан эгерде биздин кайрылууларыбызга чара көрүлбөсө, анда Токтогул эли мөөнөтсүз митингдерди мыйзам чегинде өзүнүн талаптарды коюуга туура келет.